бирөө айтат да, менин күйөөм намаз окуйт, бирок намаз Куранда жазылган нерселерди аткарбайт деп. Мен ойлойм, динди аябай туура кабыл алган киши болсо, туура чагылдырып, туура окуп, толугу менен казып изилдеген киши болсо, мырза болсо, анан сурап калышат да, мисалы намаз окуган балага тийсем кандай болот депчи. Ал баардык эле намаз окуган адамдын баары бирдей эмес, ар кандай болот. Бул жакта эң негизги суроо ошол киши Куранды деги эле ислам динин жакшылап изилдеген адамбы? Изилдеген адам болсо, ал сөзсүз түрдө аялына жумшак, назик мамиле кылат. Анткени ошол ислам дини бул аялга, балага аябай мындай назик, боорукер, аялдарга көбүрөөк колдоо көргөзөт, чынында эле. Чынында эле. Анан мен ойлойм, бул жааттан дагы тарбия жакшы болсо деп ойлойм да. Биздин мырзаларга, мисалы мен мырзага кеңеш айтсам, ал мени укпайт экен, мисалычы. Бул деген аялдарга болуша берет, бунун феминисттик көз карашы бар дейт экен да. Болбосо мен эч кандай феминисттик көз карашым жок. Мен ойлойм, наоборот, үй бүлө бекем болсо экен деп ойлойм. Наоборот, аял күйөөсүн сыйлап, көчөдө бир аял күлүп, бактылуу кетип баратканын көргүм келет.